Assalamu alaikum dostlar, kattалчылар, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, көрөрмандар, амансыңарбы? Мына ошентип Момбеков Кыла айылына келдик. Бул жерде ушундай теги күчтүү линиясы таза кулун чыгып атат. Бир 6 айлык, 7 айлык кулун. Ерлан Палбан өзү азыр маалыматты бир чекеден берет. Ассаламу алейкум, Ерлан. Алейкум ассалам. Тынчсыңбы? Тынч, Аллага шүгүр. Өзүң тынчсыз беке? Тынч, Аллага шүгүр. Мына Ерлан Палбан жанагы айтылуу Залатойдун ээси. Мына ушинтип жакшы өспүрүм бар. Ушуну тартып элге салайлы дегенден тартып көргөнбүз да. Эми колдон келишинче Ерлан экөөбүз жеткирели. Баштадык анда. Бунун жашынан баштайлы. Ошо 6 айлык, 7 айлык болгон. Жазда биз алганма бир 4-3 ай болуп калды. Ошо теги карабай, жакшы линиядан өзүм кызыгып, жакшы пулга алганмын. Атасын көрүп, эне тарабы ham жакшы даканга барат, эне тарабы. Эне тарабы дакан. Ооба. Ата тарабы бир жакшы карат болгон. Мына бизде ошо Момбековда Закир акада кара кыйын ат болгон. Закир аканын каратынын баласы экен да ошондо. Ошо кызыгып алгам. Ошону былтыр камизник балдар сатып алып айгырга коюшкан. Карып бечара өзү кыйын жараган аттан. Аттын жашы барып калган деген, а? Ооба, аттын жашы барып калган. Мындайча айтканда интернет өнүгө элек заманда чыккан ат да ал. Азыркы малда болгондо ал жылдыз болот эле да. Күчтүү ат болгон экен да? Ооба. Анан өзүм ушундай жакшы карабайларга кызыгып алам да. Жакшы өспүрүмдөрдөн алып. Өз сатылбай турган нерсе болчу. Кичине жакшылыкка иштетели деп сатып атабыз. Чыгарып атасың кайра, Чыгарып атабыз элге салып. Мынакей достор, Ерлан болгондо айтып атат, 3-4 ай мурун алынган экен, өзү жактырып алган экен. Энеси дакан. Энесинин сүрөттөрүн кошуп коебуз болсо. Энеси менен жүргөн жаңы кармалгандагы сүрөттөрү бар. Бу энеси дагы өтө чоң бээ окшойт, а? Энеси дагы мындай айтканда бээнин алды десең болот да. Кыргыз жылкынын. Анча орус жылкыдан ал кем эмес да. Жаныбар кыйкырып турат экен да буга. Бу Ерлан талада эле жүргөн окшойт, а? Бош эле. Ооба, талада жүргөн, азыр кармап келип калган. Мынакей. Күчтүү аттын балдарынан өспүрүм кылып өзүм тарбиялайм дегендер ушул атты алса, Кытайда алса күйбөйткөн да келечекте. Күйбөйт да калат. Эми пайдаланайын деп албадым эле, алдым эле. Анан эми бир жакшылыкка иштетиш керек. Ошого сатып жүрсөм деп турамын. Жакшы пулун келиши. Жаныбар. Карабайдын пулу Негизи зор нерсе экен. Ерлан ден соолугу, ичип жеши бар жакшы да? Куда каласа жакшы жештери, өзү жешинен билинип эле турат го, курчактары, Талада деген, а? Ден соолугу, жеп ичишине жакшы. Мынакей достор, эки тараптуу таза кандуу аттын балдары экен, күчтүү линия экен. Ерлан, бунун акчасын канча коесуң эми мындай? Басын 140 деп атам. Эми реальный клиент болсо чалса түшүп бересиң, а? Түшүп беребиз. Сүйлөшүп, магазин сен эмес, ооба. Сүйлөшүп келишесиңер. Ооба, куда каласа. Мынакей достор, 140 миңге коюлду. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, сооданы кыласыздар. Энесинин сүрөттөрүнөн коюп коелу. Ооба. Жаныбар эне тарабы дакан экен. Мынакей кабак баштары, жакшы нерсе экен. 140 миң сомдо.